Кыргызстанда 63 мамлекеттик ишкана, 34 акционердик коом бар болсо, алардын 50дөн ашыгы иштей албай, киреше алып келбейт. Бул тууралуу Акылбек Жапаров темилгелеген мыйзам долбоору жогорку кеңеште талкууланып жатканда маалым болду. Аталган мыйзамда өлкөдөгү иштей албай жаткан мамлекеттик ишканаларды жеке тараптарга убактылуу берүү сунушталды. Анда жеке ишкерлер ишкананы өнүктүрүп, иш орундарды түзүп, мамлекетке салык төлөөрү каралган. Эл өкүлдөрү бул кадам менен ишканалар жеке тараптарга өтүп, менчиктештирилип кетпейби деген кооптонууларын билдиришти. Коррупциялык мындай жолдор ачылып калышы мүмкүн да, мына ошол кооптуу жактарында карап коюңуздар. Мен мындай бекерден кооптонгон жокмун. Көпчүлүк мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик мекемелер менчиктелип кетиши мүмкүн ушунун айынан. Мен дагы бир жолу кайталап, кече комитетте дагы айтканмын. Эгерде бул мыйзам колдоо тапса, мамлекеттик ишкананы ишкердикке 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар жаран алып иштете алат. Эгер мамлекеттик ишканага өтсө түз, жеке тарапка сынактын негизинде берилет. Депутат Эмил Токтошов мыйзам чийки экенин айтып, эгер ишкер иштете албай калса, соттошуп калбайлы деп эскертти. Кооптуу мыйзам чийки мыйзам. Чийки дегеним, бул жерге негиздик кепилдик керек. Азыр сиздер башкарууга берип атасыздар жеке жака. Кепилдик ким берет? Ушул иштеп кеткенине. Эгер иштебей калса, алган киши, алган тарап сөзсүз акча ал жака салат, билесиз да. Азыркы иштеп аткан биз ишканалар мурда совет убагында калган ишканалар. Туура. Албетте ремонт биринчи, экинчи профиль алмаштырат. Ошо өтө чоң каражат кетет. Анан каражат салгандан кийин алган тарап эртең иштете албай калса, анан соттошуу башталат. Ошол жагын биз мыйзамга бышыктап жазалы. Эгерде ишкер ишкананы эффективдүү башкарып, киреше көрө баштаса, 20% сыйакы каралган. Бирок ишкананы иштете албай калса, мыйзамда жоопкерчилик көрсөтүлгөн эмес. Жоопкерчилик көрсөтүлбөй калыптыр да. Алды иштете албай койду, банкрот кылды. Пайда жок. Жоопкерчилиги бар. Жоопкерчилиги бар, камтылган. Мен көрө алган жокмун да. Дастанар Тизбекович, негизи отсылкасы бар договорго. Договордун ичинде сөзсүз түрдө анын эмеси да каралыш керек да. Жок. Ал эгерде эметип отурган болсо, Көрдүңүз, мен бул жерде сыйакысын так көрсөтүп атабыз. 20% деп. 1 миллиард сом тапса 200 миллион сомго чейин. Ал укук берүү. Мисалы үчүн Эми ошол да, анын эмесин да карап коелу анда. Жоопкерчилигин да карап коелу мыйзам менен. Мен ойлойм да. Эми бардык Алды случайларды биз убакыттан утурдуңуздар, а? 5 жылга алып алып, 5 жылда ошол ишкананы талкалады. Эч кандай пайда тапкан жок, минуска кетти. Эми ошол жетекчи да анда алган киши да иштетем деген кишинин жоопкерчилигин караш керек да ушул мыйзам менен. Ал ошо алып аткан ушул мыйзамды карап окуп, мен жоопкерчилигим бар экен деп коркуп, мындай сезим менен алыш керек да. Аталган мыйзамга депутат Исхак Масалиев каршы чыгып, кайсы бир акцияга кызыккан аракеттер болуп жатат деп сындады. Мен жеке пикирим, бул мыйзамдын кереги жок. Бул жерде конкреттүү түрүндө кайсы бир акцияга кызыккан аракеттер көрүнүп атат да. Менин оюмча, сиздер бүгүн иштеп жаткан мыйзамдар толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ишенимдүү башкарууга бере турган мына акция энергетиканы бердиңер го, бергиле, иштете берсин. Эмне лицензия талап кылса, бул жаман нерсе. Мыйзамда ишкананы 5 жылга, эгер ири инвестиция салса 10 жылга чейин ишкерге берүү жазылган. Бирок парламенттин жыйынында мөөнөтүн көрсөтпөө боюнча айтышты. Буга экономисттер каршы пикирин билдирип, сөзсүз мөөнөтү так жазылышы керек дешет. Мындан сырткары ар бир тармакка кенен маани берип, жоопкерчиликте мыйзамга толук жазылышы керектигин кошумчалашат. Эки тарапка мындай келишимди туура түзүш керек да, баягы юридикалык жактан мындай сабаттуу түзүш керек. Себеби дегенде, эгерде 3 жыл болобу, 5 жыл болобу ошол өзүнүн профилин, айтылган максатын аткарбай турган болсо, сөзсүз жоопкерчилик каралыш керек. Жетекчинин жеке жоопкерчилиги, экинчиси булар баягы соттошуп жүрө бергенде дагы мамлекет тутулуп калбагандай кылыш керек да. Себеби дегенде мамлекеттик кызыкчылык биринчи орунда турат. Ал өзү башынан курган жок да. Ал мүмкүн жанагы укук жагынан алып келгенде биз эгерде мамлекет тарабынан
алган милдеттемелери толук канааттандырып алса, мамлекет өзү кенемде төлөп бериш керек тийгишиге. Себеби дегенде ал каражатын салып алып, анан таптакыр мамлекет тарабынан колдоо болбой калса, кантип иштеп кетмек эле? Юрист Союзбек Аманов кийин мамлекет менен ишкердин ортосунда келишпестик, түшүнбөстүк жаралбаш үчүн ар 5-10 жылда текшерүү жүрүп туруш керек дейт. Ишмердүүлүктү жүргүзө албаса, ишкананы ушундай абалда кайтарып берсин деген талап мыйзамда жазылса, жоопкерчилик күчөйт деген ойдо. Мамлекеттин ишкердин укук милдеттери так көрсөтүлсө көйгөй болбойт деген пикирде. Жарандык укуктук мамиледе сөз түрдө эки тараптын тең укук жана милдеттери көрсөтүлүш керек. Эгерде аткарылбай калган болсо, келишимдерде шарттары аткарылбаган болсо, аны жокко чыгаруунун тартиби да көрсөтүлүш керек. Сөз түрдө келтирилген чыгымдарды төлөп берүү жана башка учурлар каратылыш керек да. Келишим кайсы учурда жокко чыгарылууга жатат. Анын тартиби каралыш керек. Мыйзам колдоо таап, мамлекеттик ишканалар ишенимдүү башкарууга берилсе, ага мамлекеттик мүлк фонду көзөмөл жүргүзөт. Бирок азырынча өкмөт жеке жактарга колдонууга берүү менен канча киреше табаарын ачыктай элек. Бул мыйзам долбоорду биринчи окууда 70 депутат колдосо, 3-өө каршы чыкты. Алдыда дагы экинчи, үчүнчү окууда каралат. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап.